Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Мен Жапаров Жакшылык Кыргызстан элинин ишенимине салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, командирлер жана башчылардын буйруктарын так аткарууга ант беремин. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү, эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин 02626, 36806 жана 92843 аскер бөлүктөрүндө жаш жоокерлердин ант берүү аземи болуп өттү. Жаш жоокерлер 1 айлык даярдоо курсунан өтүп, жооптуу офицерлер жана старшиналар жоокерлердин негизги милдеттери болгон аскердик тартип, саптык даярдыктын негиздерин, жалпы аскердик устав, аскердик техникалар жана куралданууну үйрөтүштү. Мен катардагы жоокер Бекмурзаев Мыктыбек, Ош областы Кыргыз чек айылынан келдим. 36806 аскер бөлүгүнө келгенибизге 1 ай болду. 1 ай өтүп, мынакей бүгүн колубузга курал кармап, ар бир жигиттин өмүрүндө биринчи жолу жана акыркы жолу берилчү антты бердик. Мойнума жүктөлгөн жоопкерчиликти, антымы ак ниеттен милдетими таза аткарып, жакшы ийгиликтерге жетишем деп ойлойм. Мен бүгүн куралдаш досторумду куттуктап кетем. Бүгүнкү анты менен антыңарга бекем болгула. Өзүмөн кийинки жаштарга айтам, армияга келгиле, милдетиңерди аткаргыла, мекенин акысын бергиле дейм. Ант берүү аземи жылдагыдан айырмаланып, COVID-19 илдетинин жайылышын алдын алуу максатында санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен өткөрүлүп, жоокерлердин ата-энелери жана жакын адамдары катышкан жок. Бүгүн 36-806 аскер бөлүгүндө жаш жоокерлер ант берүү аземи өткөрүлдү. Бул ант берүү аземи 1 айлык жыйындын жыйынтыгында жаш жоокерлер ант берет. Жыл сайын бул иш-чара Ош шаарындагы аянтта өтчү ата-энелердин, бир туугандардын, жаш жоокерлердин бир туугандардын ата-энелери менен биргеликте. Азыркы кырдаалга байланыштуу аскер бөлүктө ата-энелери жок өткөрүлдү. Кыргызстан эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант берем. Сактап жериңди, ала тоо кыргыз элиңди, аскер катарында сен аткарган милдетиңди, өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Намысыңды бек карма, антын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн, эл үчүн тике туруп, антын ыйык тутуп. Аттабыңыздар менен куттуктайм. Милдет алдык, мекендерди тапшырма, мекен үчүн кызмат кылып парызда, урал кармап, мына бүгүн биз дагы антты бердик ата мекен алдында. Жокер, жокер, намысыңды бек карма, антын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн, эл үчүн тике туруп, антын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн, эл үчүн тике туруп,